Унаа экиге бөлүнүп кеткен. Бишкекте жүрөк ушун алган жол кырсыкта 2 адам каза болду. Кырсык бүгүн таңгамал саат 6:45 чамасында Мадина базарынын жанында болгон. Маалымат боюнча БМВ унаасынын айдоочусу 7-апрель көчөсү менен түндүк тарапты көздөй катуу баратып, рулду башкара албай жолдон чыгып, аялдамадагы электр мамыны сүзгөн. Катуу урунган автоунаа экиге бөлүнүп кеткен. Ичинде медакадемияда окуган Пакистандын 5 жараны болгон. Алардын экөө ошол жерден көз жумса, 3-өө ооруканага жеткирилгени айтылды. Садыр Жапаровдон мастер-класс. Бишкекте Садыр Жапаровдун катышуусунда салттуу Мурас достук футбол турнири өтүп, мелдешке президенттин администрациясы, атка минерлер, депутаттар, маданият өкүлдөрү, журналисттер, дин, сот өкүлдөрүнөн турган 16 команда катышты. Башталганда жакшы чуркай албаган аксакалдарыбыз, балдарыбыз бар эле. Алардын деңгээли бүгүн кыйла өстү. Оюндардын маанилүүлүгүн унутта калтырбай улап кете берели. Биз жаштарыбызды, эл журтубузду спортко үндөп чакырышыбыз керек, деген Садыр Жапаров. Мурас достук мелдешинде президенттин командасы 1-орунду алды. Турнирди жеңген президенттин командасы 400 000 сомго ээ болду. 2-орунду достук 300 000 сомго, 3-чүнү Ыйман 200 000 сом, ал эми 4-чүнү жогорку кеңеш утуп 100 000 сомго ээ болушту. Турнирдин мыкты оюнчусу Азимжан Кадыров болду. Ал эми бомбардири Садыр Жапаров, ал мыкты дарбазачысы Султан Осмонбеков болуп 50 000 сомдон тапшырылды. Бул салттуу мелдеш 6-жолу өткөрүлдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Шектүү Равшан Сабировдун кайтып келиши оор абалды билдирет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп Равшан Сабиров дайындалды. Саясий интеллигенцияда таңыркоолор, талкуулар жаралууда. Себеби бул кадр 2011-2012 жылдары аталган кызматты аркалап, пара алууга айыпталып, абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланган. Кийин 2020 жылы вице-премьер-министрликке келип, жартылуу ишмердигин көрсөтө алган эмес. Мындан сырткары убагында ишкер депутат катарында таанылган. Кайсы гана тармакта жүрбөсүн өзүн көрсөтө албай, чыр чатактуу окуялардан соң жоголуп кетчү. Анан кайрадан министрлик кызматка көтөрүлдү. Кандай тыянак чыгарабыз? Шектүү Равшан Сабировдун кайтып келиши өкмөттүн кадр саясаты кургуйга кеткенин билдиреби? Кызык, кыргыздын билимдүү, тажрыйбалуу уул кыздары карьера жасоодон баш тартышып, чет өлкөлөргө кетип жатышканы жашыруун эмес. Келечекке өнүгүүгө үмүт калбай калдыбы? Азия Ньюс гезити, Булак Арбакейжи. Коомчулук Темирландын абактагы абалына тынчсызданууда. Түрмөдө 29-күнү ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековго эл аралык абройлуу лидерлер, журналисттер, укук коргоочулар, эркин көз караштагы атуулдар, Айтор Кайдигер карабаган катмардын баары тынчсызданууда. Аны кубаттап колдогондор арбыды. Ачкачылык кармоону токтотууну да суранып жатышат. Бир катар саясатчылар, бейөкмөт уюмдар Темирлан Султанбековго арыз жазылбаганын, күнөөсү жок экенин айтышууда. Азыр элден эч нерсени жашыра албайсың. Чындык кай тарапта экени калкып чыгып калат. Андыктан саясий тирешүүнү уланта берүү, чекиликко бийлик кумандуулук кылып, кыргыздын белдүү уулун, жаш лидерди түрмөдөн чыгарып койсо, тоңгон музду эриткендей ишарат жасалмак. Адилеттүү башкаруу гана көпчүлүккө жагарын унутпайлы. Азия Ньюс гезити, Булак Арбакейжи. Садыр Жапаров электр энергиясынын өчүрүлүшү боюнча комментарий берди. Кыргызстанда электр энергиясы кайрадан үзгүлтүккө учурап жатат. Бул акыркы 30 жылда жаңы ГЭСтердин жоктугу себеп болууда. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде өлкөдө ГЭСтерди, ошондой эле күн жана шамал электр станцияларын куруу жигердүү жүрүп жатканын, бирок жаңы объектилердин жана фабрикалардын курулушунун эсебинен энергия керектөө өсүп жатканын айтты. Келечекте Камбарата ГЭСи сыяктуу ири долбоорлор аяктагандан кийин тартыштык жоюлуп,
Кыргызстан электр энергиясын экспорттой алат. Жакынкы жылдарда иштеп жаткан ГЭСтерди модернизациялоо да улантылат. Өлкө башчы кыш мезгилинде электр энергиясынын тартыштыгынан улам керектөө туу чокусуна жеткенде 1-2 сааттык кыска мөөнөттүү өчүрүүлөр болорун, бул кымбат баалуу жабдуулардын бузулушуна жол бербөө үчүн жасалган чара экенин кошумчалады. Группировка келиптир да биз строго алып тура. Түнкү клубтан чыгып алып, мушташ уюштурган жарандар милицияга жеткирилди. Коомдук тартипти бузган жарандар милициянын бөлүмүнө жеткирилди деп билдирди Октябрь РИИБтин басма сөз кызматы. Асанбай Кичи районун текшерип жүргөн кайгылуу кызматкерлери жакын жерде чырдын үнүн угуп барышкан. Чырдашып жаткан топ түнкү клубтун коноктору экендиги, алардын ортосунда талаш чыккандыгы аныкталган. Милициянын райондук бөлүмүнө жеткирилген учурда алар бири-биринин дарегине арыз жазуудан баш тартышкан. Бирок аларга карата коомдук тартипти бузгандыгы үчүн укук коргоо органдары тарабынан бузуулар кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча протокол түзүлгөн. Тартип бузгандар убактылуу камерага алынганы айтылды. Корея улуттук аспаптары жаңырткан кара жорго. Бул тууралуу Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилова жазган. Ушундай аткаруудагы кара жоргону уктуңуз беле деп билдирүү калтырган. Подстава кылып күнөөсүз адамды күнөөлөп жоопко тартканды жоюшубуз керек. Камчыбек Ташиев. Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап дайырдап, кылмышты кылдыртып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп, кармап келип ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла. Адамдын убалы жаман. Адамды күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды биз жоюшубуз керек.